Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан көрүшкөнүмө кубанычтамын. Маанайыңар жакшыбы? Анда жарык маанай менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Окуу куралдарыңарды даярдап, сабакка көңүл бургула. Адегенде мурунку сабакта өтүлгөн билимибизди кайталайбыз. Эстегиле, жазында аба ырайы кандай болот? Адамдар эмне кылышат? Жазында кар, муз эрийт. Жазында күн жылыйт. Жемиш бактары гүлдөй башташат. Бай чечекей гүл ачат. Жазында адамдар эмне кылышат? Жазында адамдар бак тигишет. 21 мартта эл Ноорузду майрамдайт. Ал эми бүгүнкү сабактын темасы жер жемиштери. Бүгүн сабакта жер жемиштери жөнүндө сүйлөшөбүз. Жер жемиштери кандай болорун, алардан эмнени жасаарын билесиңер. Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү айырмалаганды үйрөнөсүңөр. Жер жемиштери жөнүндө айтып бергенди үйрөнөсүңөр. Жер жемиштери пайдалуу экенине тыянак чыгарасыңар. Бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөргө көңүл бургула. Чогуу кайталагыла. Жер жемиштери. Ден соолукка пайдалуу. Кыям. Чычырканактын кыямы. Бүлдүркөн. Кулпунай. Тартып бересизби? Жер жемиштери. Мага жер жемиштери жагат. Ден соолукка пайдалуу. Жер жемиштери ден соолукка пайдалуу. Кыям. Апам жер жемиштеринен кыям жасады. Чычырканактын кыямы. Чычырканактын кыямы кандай сонун? Бүлдүркөн. Балдар, бүлдүркөн кандай? Бүлдүркөн пайдалуу. Кулпунай. Кулпунай кандай? Кулпунай таттуу, пайдалуу. Тартып бересизби? Бүлдүркөн тартып бересизби? Балдар, эсиңерге туткула. Кыргыз тилинде жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр бар. Жай сүйлөмдөр жайынча баяндалат. Аягына чекит белгиси коюлат. Суроолуу сүйлөмдөр суроо иретинде айтылып, аягына суроо белгиси коюлат. Ал эми илептүү сүйлөмдөр жогорку басым менен айтылып, сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалдарды карагыла. Интонацияга көңүл бургула. Атам базардан жер жемиштерин алып келди. Бүлдүркөн тартып бересизби? Жер жемиштери ден соолукка пайдалуу. Апам жер жемиштеринен кыям жасады.
Сенин апаң эмнеден кыям жасады? Апам соонун кыям жасады. Бул тапшырмада сүрөттөр менен сөздөрдү дал келтиргиле. Жер жемиштери, чычырканак, кыям, бүлдүркөн, кулпунай, карагат. Текшергиле. Жер жемиштери, чычырканак, кыям, бүлдүркөн, кулпунай, карагат. Эгерде сүрөттөр менен сөздөрдү туура дал келтирсеңер, анда жер жемиштеринин аталышын жакшы эстеп калган болосуңар. Балдар, ал эми азыр текстти окуп, тапшырманы аткаргыла. Элнура апасы менен базарга барганын айтып берет. Элнура: мен апам менен базарга бардым. Базарда ар түрдүү жашылча жемиштер, жер жемиштери көп. Апам: саламатсызбы? Бүлдүркөн барбы? Сатуучу: саламат. Ооба, бар. Кайсы жердики? Чүйдүкү. 1 килосу канча турат? 80 сом. 5 кило тартып бересизби? Макул. Рахмат, жакшы калыңыз. Апам бүлдүркөндөн соонун кыям жасады. Текстти эми чогуу дагы бир жолу окуйбуз. Элнура: мен апам менен базарга бардым. Базарда ар түрдүү жашылча жемиштер, жер жемиштери көп. Апам: саламатсызбы? Бүлдүркөн барбы? Сатуучу: саламат. Ооба. Апам: кайсы жердики? Чүйдүкү. 1 килосу канча турат? 80 сом. 5 кило тартып бересизби? Макул. Рахмат, жакшы калыңыз. Апам бүлдүркөндөн соонун кыям жасады. Балдар, текст эмне жөнүндө? Эмнени билдик? Суроолорго жооп беребиз. Элнура апасы менен кайда барды? Элнура апасы менен базарга барды. Апасы эмне сатып алды? Апасы бүлдүркөн сатып алды. Бүлдүркөн канча сом турат? Бүлдүркөндүн 1 килосу 80 сом турат. Сатуучу аны кайсы жердики деп айтты? Сатуучу аны чүйдүкү деп айтты. Алар канча кило сатып алышты? Алар 5 кило сатып алышты.
Элнуранын апасы кандай кыям жасады? Элнуранын апасы сонун кыям жасады. Тексттен эки жай, эки суроолуу, эки илептүү сүйлөмдөрдү таап жазгыла. Сүйлөмдөрдү айырмалаганды үйрөнгүлө. Үлгүгө көңүл бургула. Жай сүйлөм. Мен апам менен базарга бардым. Суроолуу сүйлөм. Бүлдүркөн барбы? Илептүү сүйлөм. Жакшы калыңыз. Туура аткардыңарбы? Жообуңарды салыштыргыла. Жай сүйлөм. Базарда ар түрдүү жашылча жемиштер, жер жемиштери көп. Суроолуу сүйлөм. 1 килосу канча турат? Илептүү сүйлөм. Апам бүлдүркөндөн сонун кыям жасады. Туура аткардыңар деген ойдомун. Андай болсо, азаматсыңар. Силерге кайсы жер жемиштери жагат? Эмне үчүн? Айтып бергиле. Үлгүгө таянгыла. Мага чычырканак жагат. Чычырканак пайдалуу. Чычырканактын кыямы сонун. Ал эми бул тапшырмада үй бүлөңөрдөгү адамдардан жер жемиштери жөнүндө сурагыла. Диалог түзгүлө. Үлгүнү карагыла. Ата, кандай Ата, кандай жер жемиштерин билесиз? Сизге кайсы жер жемиштери жагат? Эмне үчүн? Бул тапшырманы өз алдыңарча иштегиле. Аткарып, мугалимиңерге көрсөткүлө. Эмесе балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнени билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Жер жемиштери кандай болоорун, алардан эмнени жасаарын билдиңер. Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү айырмалаганды үйрөндүңөр. Жер жемиштери жөнүндө айтып бергенди үйрөндүңөр. Жер жемиштери пайдалуу экенине тыянак чыгардыңар. Бүгүн сабакта кандай иштедиңер? Өзүңөрдү баалап, үй бүлөңөргө айтып бергиле. Эгерде тапшырмалардын баарын аткарсаңар, анда мен бүгүн мыкты иштедим деп айткыла. Эгерде 2 же 3 тапшырманы аткарсаңар, анда мен жакшы иштедим деп айтып бергиле. Эгерде бир дагы тапшырманы аткара албай койсоңор, анда мен бүгүн теманы түшүнбөдүм деп айтып бергиле. Ушуну менен сабак соңуна чыкты. Сак саламатта болгула.